ақты қара деп жаба берсе, біздің қарапайым халықтың жонынан қайыштылу, қанын сору деген ұшыға бара бар да, ұшыға тете. Ички иштер органдарындагы мыйзамсыз иш-аракеттерди ачыктаган Чубак Сыргакбек уулунун булакка чейинки коомчулукка кайрылуусу көптөгөн күч кызматында мыйзамсыз иш-аракеттерге көз жумуп жүргөн тартип сакчыларын ойготкондой болду. Анткени бул жолу жумуштан мыйзамсыз четтетилгенин айтып, дагы бир милициянын подполковниги Абдыган Акжолов биздин телеканалга кайрылды. Ал Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын мурунку жетекчилери иштен негизсиз четтетилгенин айтууда. Ошол убактылуу өкмөттүн буйругу менен мен чоң агамды жумуштан алып, кайра иш козгоп, анын негизинде мени жумуштан алышып булар, ошолордун буйругунун негизинде. Жалал Абадта карындашымды жумуштан алып, Жалал Абад үнү гезитинин редакторлары. Ушунчалык баягы психологический пыткаларды жасап, бизге кысымды көргөздү, жакшы эле. Ошондо мына мен колумда далил катар турат. 2015 жылы отпуска мага эмгек тергүүгө салып, мен бир тууган агамды башын жарып, 4-чү больницада эс үчүн жоготуп жатат деген жеңем звонок кылганда, чоңдор өздөрү мага уруксат берип, отпускага кол коюп жөнөтүп атат. Мен ал жакка барып оруп калсам, МВДнын поликлиникасында дарыланып жаттым. Дарыланып атканда эч ким жумуштан алганга укугу жок. А булар жалгандан жумушта жок деп мына кортуну чыгарып, мына бул жерде фамилиялары деле жазып турат. Кылыч Жолдошов, УДН начальник ошондо. Бул жерде Караев деген УДН начальниктин орун басары, анан Диханов деген орун басары болгон, кадрлар боюнча. Булар коррупцион схема түзгөндө мафия болуп алып туруп, бирин-бири колдоп, мыйзамсыз менен биринчи жумуштан алды. Бул биринчи факт. Экинчи фактка которулсам, кийин Диханов Баткенге которулуп кетти эле, бир аз тынчып калды эле. Мага жумуштан алгандан кийин ортого кишилерди салып атып, өзүңүз билесиз. Жумушта азыр таанышың болсо танкасың, же акчаң болуш керек, же таанышың болуш керек. Ортого киши салып, ал кишилердин деле атын убагы келгенде мен айтып берем. Азыр айтып сыр болуп турсун. Ошо белгилүү адамдар турат да бул иштин жогору жакта. Ал белгилүү адамдардын да атын айтпай турайын. Себеби алар өтө коркунучтуу адамдар. Көп адамдарды кордогон алар. Соц тармактарда айтылып жүрөт. Мен бирок айтпай турайын. Мени кысым көргөзүп, жумушка келбедиң деп актыларды түзүп, ошо ичкиликтөн кызматкерлер кайра мени тынчым ала баштады. Мен айттым, далилдеп бергиле мен жумушка келбегенимди. Мен отпускада жүрсөм, мени чакыртпаса, отпускада баракчамдын копиясын бергенден бара бер дейт. Абдыган Акжолов 20 жылдан ашык милиция кызматкери болуп эмгектенген, шаардагы убактылуу кармоо жайын 10 жыл жетектеген. Ал жөн гана каралоонун арты менен иштен бошодум дейт. Тартип сакчысы болуп эмгектенгенине карабай, укугу тебелерин жаткандыгы, өлкөдөгү мыйзамсыз иш-аракеттерге көзөмөл болбой жатканынын далили дейт. Ошо медициналык оорукана жалган справка берген үчүн алардын үстүнөн, анан ошол кадрлар бөлүмүнүн начальниги Дихановдун үстүнөн иш козголду. Алар кылмышты жаап жашырып, жалгандан буйруктар чыгарган үчүн козголгон иш 2 жылдан бери 2 төргөч алмаштып, 3 жолу мыйзамсыз жабылды. Ошол боюнча кече президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич ордунда чечип кел деп жөнөткөн башкы прокурор, ички иштер министринин орун басарларына мен кайрылдым. Бирок мага азыр деле ошол эле ордунда чечпей эле мына бир жумадан бери эч ким чалган жок, чакырган жок. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын мурунку жетекчилери Кылыч Жолдошов жана Мурат Бороновдор атайын иштен четтетүү үчүн аракеттерди көргөн деп күнөөлөдү. Бирок биз экөө менен тең байланыша алган жокпуз. Эгер берер жооп болсо чагылдырууга даяр экенибизди эскерте кетели. Акжоловдун жактоосу бул жагдайда мыйзамды көзөмөлдөгөн органдан, башкача айтканда прокуратурадан да катачылык кеткенин эскертүүдө. Кылмыштын курамы жок деп тергөөчү прокуратурасыз өзүнөн өзү ошол нерсени кабыл албайт. Тергөөчүлөр ар бир токтомун кылмыш ишти козгоордун алдында же кылмыш ишти жаап атканда сөзсүз прокуратура менен макулдашышат. Прокурордун макулдугу менен кылмыш иш дагы через прокуратура сотко өтөт. Бул прокуратура кылмыштын башталышынан аягына чейин соттолуп бүткөнгө чейин прокуратуранын милдети. Прокуратура сопровождать эте турган орган, көзөмөлдөп. Ушул жерде прокуратура өзүнүн милдетин так аткарбагандыктан мыйзамсыз иштер жабылып, же мындай алдыга жылбай атат. Бул иштер боюнча Ош облустук прокуратурасында иш алып барган, бирок аталган көзөмөл
орган мыйзам баары так сакталганын, баары мыйзамга таянып жасалганын айтууда. Ал справка тиги дарыгер тарабынан туура эмес берилген. Баягы датасы туура эмес коюлуп калган. Ал боюнча кылмыш исинде бардык материалдар толугу менен бар. Көрсөтмөлөр бар. Ошный ставкалар бар. Бардык баягы не деп коет, тергөө амалдары бар да, жүргүзүлгөн. Анан ал айтууда жанагы биринчи жолу иштен четтегенинде ал мен Бишкекте МВДнын ошол жанагы атайын поликлиникасында дагыланып жатканын, анын да справкасын көтөрүп жүрөт. Эми мен азыр айттым го, кылмыш боюнча бардыгы толук ар тараптан такталып, андан кийин решение кабыл алынган да. Күч түзүмдөрүндөгү ички иш аракеттерге качан баа берилип, качан чечилет али белгисиз. Бул убакка чейин жумуштан негизсиз айдалганын айтып чыккан Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкери Чубак Сыргакбек уулу кайрадан жумушуна кайткан. Алим Акжууловдун маселеси али бүдөмүк бойдон калууда. Таткабек Шабданбек уулу, Асылбек Турдалиев, Бейтарап.